Siz баяндаманы шатыратта кыргыз тилинде жакшы айттыңыз да. Канат мырза дагы жакшы айтты кыргыз тилинде. А эмне отчетуңарда китебиңерди расмий тилде жазып коюп бересиңер. Мен ушу менен экинчи жолу эскертип атам Канат. Сиз эмне кыргыз тилин ушунчалык көрөсүзбү? Кыргыз бул биринчи. Мен отчетуң расмий тилде, китебиңде расмий тилде. Кыргыз барбы сенде? Анан эмнеге ушу экинчи жолу отчет менен атасың, экөө күндүк расмий тилде даярдайсың. Отчетуңду кыргыз тилинде. Не шылдыңды атасың? Жок, Рыскелди байке, бул бизге кече түштө берилди. Байке отчетко келди. Бул 1-январга дайындалган китепче өзүбүздүн ишке алып, ошол негизинде кыргызчасын жасабыз. Качан отчет берип күнү эми? Мен силердин отчетуңарды уктум да. Силер ден соолуктун байлыгын айтпай, Канат Бегалиевдин айлыгын айттыңар да. Арманыңарды көп айтпады, айлык болса, тиякта жок, биякта жок, каражат жок, эчтеке жок депчи. Аны бюджет бекитип атканда айткыла. Отчет айтпайт. Отчетто кылган иштерди отчет берет. Отчетко карап көрдүм да мынтип. Былтыр 2016 жыл 105 уюубуз болсо, былтыркы жыл 1 уюңар калыптыр. 472 малыңар калыптыр, мурун 495 экен. Ушул да отчетуңар да. Анан государственный предприятие Солнышко деген пансионатыңар бар. 62 миң сом прибыль менен алыпсыңар, а? Туурабы? Бир пансионат 62 миң сом прибыль бергенде ким ишелет эди? Силер анан көрчөк, жанагы бабана ат бербедилер силерге белекке, Өмүрбек Токтогулович, туурабы? Кайландар беле? Ошону аукциондо сатсаңар, көбүрөөк прибыль алмаксыңар. Саткыла аукцион коет, аны Иса Шешен курса болот. Аты бар. Бир ат, аны кармабай. Атыңарды азайып кеттир, коюңарды азайып кеттир. Мен союнча коюңарбы. Анан отчетуңар ушундай отчет менен келип отуруп, бүгүн отурасыңар да. Ушундай отчет болобой. Спорттого жетишкендиктерди айткыла. Кемчиликтерди айткыла. Бизге Канат Бегалиевдин айлыгы эмне десе айтып атасыз? 15 миң сом алат. Аны бизге эмне кереги бар? Жумабаевдин айлыгы бизге эмне кереги бар? Жер анан отчетуңарды карасаңар. Нарын областына мынча топ берди, баскетбол топ, футболдук топ мынча берди мына. 2 рет топторду. Ойланып кеттим, ушундай да болобу? Силерге караганда аптап көбүрөөк топ берет. Ушундай отчет менен келесиңерби? Отчетто жетишкендиктер да бар, жетишпегендиктер. Жок, мен эчтеке оккон жокмун. Пансионат келеген пансионат 62 миң сом прибыль менен чыгыптыр. Ал пансионат биз күзүндө алдык. Анан күзүндө эле алдык. Мамлекет ишкана. Өзүңүздөр билесиз, мамлекеттик мүлк фондусу бизге өткөрүп берген убактысы өтүп, мына эми араң иштей баштады ал. Ал пансионатты, спорттук пансионат кылыш үчүн 80 миллион сом керек. Тыпылдыбай, ой турсаңыз. 105 уюңар бар экен да, 1 уюңар калыптыр. Неге? Мамлекеттен суда алынган, ошо судага жабышка качкыл тийди. Судан жапты. Судан жап саттыңарбы? Суда алынган мамлекеттик ишкана. Ошого торпок-букка уй алып, байлап 2016 жылы всего откормочный бычки 105 голов, а быйылкы 2017 жылы бир эле баш калган. Ооба, сатылды. Бул мамлекеттик ишкананы биз 7 миллион карыз менен берип чыган. Ал карызын барын жаптык. А конезаводчу? Ошо конезавод, ушул. Баягы илгерки конезавод 7 миллион карыз менен. Мурда мамлекеттик бул конезаводко 7 миллион жылына берип турчу. Анан муну жөн эле бизге өткөзүп берип коюп 7 миллион карыз менен берди. Анан мамлекеттен сууду алып, бука байлап карызын да жаптык. Былтыр мурда жылкы ат оюндары, көчмөндөр оюнунун билеттерин сатып туруп бүт карыздардан кутулдук. Көчмөндөр оюнунун быйылкы жылдын бюджети канча? 128 миллион. Быйылкы жылгабы? Ооба. Отчетуңузда 223 миллион жүрөт го. Каралганы. 3-чү оюндарга, көчмөндөр оюнуна. Быйылкы жылкы 128 миллион. Бизге спорт агенттикке биз аркылуу кетет экен, спорт оюларына. А экинчи көчмөндөр оюнуна канча акча кетти? Экинчи көчмөндөр оюнуна 159 миллион, оюндарга 125 миллион ачылыш жабылыш ажырып берген. Жалпысын айтыңыз да. Сумма затраченных средств. Первый Всемирный игры кочевника 108 миллион 707 миң деп жүрөт. Второй Всемирный игры кочевника 225 миллион 655 миң. 125 миллион ачылыш жабылыш эми, 159 миллион берилген. Анын ичинен биз 58 миллионду экономия кылабыз, 101 миллион тегерегинде короттук. Ошондо жалпы эсебинде 225 миллион болот. Ошол ачылышындагы жанагы сценанын бардыгын өткөргөн режиссерлор Казакстандан чакырылган, туурабы?
Рыскулбеков, мен билбейм ал. Беков? Эрик Рыскулбеков эле. Бияктагылар иштеп Бишкектик. Ачылыш, жабылыш азыр. Аппаратурачы? Аппаратураны арендага Россиядан алып келинген. Россиядан же Казакстандан ба? Бизге Россиядан берди деп айтылган. Суммасы канчага? Мен ачылыш, жабылыш аземине, жанагы ачылыш эмесине биз тиешеси жок. Биз только спорт эмеге эле жооп беребиз. Силердики Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча дене тарбия спорт болуп айтылат. Агенттиктин атычы. Жаштар иштерине боюнча бюджети канча? Былтыркы жылдыкы, быйылкы жылдыкы. Башында 2017 жылы биз экономдоп атып 11,5 миллион сом былтыр иш-чараларга кетти, жалпы региондор менен кошкондо. Быйыл болсо 10,5 миллион сом да. Мына Алтан Сейитбекке көрдүңүзбү? Жаштар агенттиги деп анан жаштардын өкмөтү келген да. Жаштардын өкмөтү келип, жаштар 1 миллион 600 Кыргызстанда турабы, 29% жок Кыргызстан халкын. Ошо 11 миллион сом кулатасыңар да. Ошол 11 миллион сомду өзүңөр эле жанагы Айтматов аттагы жаштар сыйлыгына кетиресиңер. Анан 1-2 форум өткөрсөңөр болду. Анда эмне керек бар? Жаштарга 11 миллион сом берип берсек, анан жаштарды агенттик ачып койгондо. Эмне керек бар? Мына жаштар өкмөтү келген. 11 миллион сом бериптир. Шант болсын. Агенттиктин аты жаштар иштери боюнча дейт, 11 миллион сом бөлүп атасыз. Силер бюджетти бекиткендечи, социалдык комитетте мен ошол жакта кылдым да. Эч чыкпайсыңар да. Же бюджетке жетиштиби десе башыңа суп кыйып отурасыңар. Айтпайсыңар. Ушу депутаттарга. Жок, биздики мындай көйөт бербейт деп. Анан отчет келген айтасыңар да, каражат жетпейт, буну биз баланстан алдык, тигин өткөрүп бербей койду, буну мындай кылып кой депчи. Премьер-министр депутаттарга айтсаңар, өлөсүңөр деп атса кантип айтсыңар? Жок, андай болбош керек. Деги эле бул вице-премьер-министрликти ушуногу социалдык тармак аял кишини койгон болбойт. Иса Шейшенкулович. Мына келдик, Асымбаеваны алып келдик, Талиеваны алып келдик, Сариева келди, Кудайбердиева келди, Султанбекова бүт аялдарга бердик да квота кылып. А бирок турмушта аялдар булар финанс участок кармайт да, эркектер табат, багат да. Буларды биринчи вице-премьер кылыш керек, аял затынча. А эркек кишини социалдык министр жагы. Сунуштуулар. Мына ушул кызматта Ибрагим Жунусов иштеп турганда ушул кызмат түңгөрүккө ачылган. Алтынбай Сейитбековна жагып атат болмаса. Ошону. Алтынбек кылалы. Ошон үчүн мынагы силер ушу 2000 ушу күзүндө бюджетти бекитилип атканда айткыла. Ушулардын баардыгын айтып туруп, анан кийин Арманыңарды айтпагыла отчет келгенде. Дарманыңардын баарын күзүндө айтат. Анан отчетуңарды айтасыңар. Биз ондон кылып бекитип бердик, ондон ийгиликке жетиштик деп туруп. Анан эч акчаңар жок, анан кийин Арманыңарды айтып берсеңер да, бул мындай болбойт да, мынтип спортто өнүктүрө албайсыз да биз. Анан көчмөндөрдүн оюну менен биз отура бербеш керек да. Көчмөндөрдүн оюну чын айтканда көпкөндөрдүн оюну да. Акчаны көп